Шаар боюнча 3000 абонентке жылуулук берилет. Анын ичинен 5 мектеп, 4 бала бакчасы, 5 ишкана бар. 2 отканадан жылуулук жана ысык суу таратылат. Үчтү бергенибиз 68-70 градуска чейин бердик. Бул кайсы числолордо? Мына өткөнкү катуу сууктарда -19-11 болуп кеткен. 15 күн мурда. Ооба, ошол көйгөйлөргө слесарьлар бар, жумушчулар бар. Күндө өздөрүнүн жумуштарын аткарып, Жылуу айтат деген үйлөргө. жылуу айтат деген үйлөргө слесарьлар, бул жерде диспетчер бар. Ага чалууларды кабыл алышып, слесарьларга айтып алып, анан слесарь барып устранять этет. Жылуулук быйылкы жылдын эсебинен айтканда жакшы эле баары. Эч кандай жалоп жок. Биз ыраазыбыз ушу жылуулукта иштегендерге. Ар жылы эле биздин оюрдагыдай эле жылуу берилет да. 2023 жылы газ менен жылытылган отканалар көмүр жагууга өткөрүлгөн. Көп кабаттуу үйлөрдөгү жана жеке менчик турак жайларда ички түтүктөрдүн жаңылоо зарылчылыктары бар. Эскирген түтүктөр кышка даярдык учурунда алмаштырылган эмес. Мына ошол себептен шаардагы айрым менчик үйлөрдө көйгөй жаралууда дешет адистер. Жылуулук ишканасы 2024 жылдын сентябрь айынан шаардык мэриянын карамагына өткөрүлгөн. Бизде жергиликтүү бийликке өткөрүп берген август айынан бери. Бирок биз ошол Кыргыз теплоодо энергиядан өткөндөн кийин биз карыздарыбыз менен өткөнбүз. Ошондон бери зарплатаны берди октябрь айын. Андан башка бизге мына былтыркы жылкы материалдардын акчасы, быйылкы жылкы ремонттун акчасы алар азыр бериле элек. Анан биз ошол акчага Жылуулук отканаларына 72% мазут, 20% көмүр жана 18% газ менен жылытуу мерчемделген. Учурда газдын басымы төмөн болгондуктан газ жагууга мүмкүн эмес. Көмүр эме кажырлайбыз. Так биринчи категорияда газ мазут менен. Газдыкы аерде 30% газ менен иштейбиз, 70% мазут менен иштейбиз. Азыркы учурда биринчи категорияда 200 тонна запасыбыз мазутубуз бар. Күнүгө алып кетип турушат поставщик. Быйыл дагы бир кабаттуу үй кошулду. Анткени кошуналар бири-биринен сурашат, кандай ысып атат. Аябай жакшы. Эски үйлөр баары эски да. Булардын трубалары, стояктары баардыгы толуп калган. Абоненттер менен контролерлор баардыгы менен сүйлөшөт. Айтышат, ушундай трубаларыңарды, стояктарыңарды алмаштыргыла, тазалагыла деп. Тазалагандар бар, тазалабагандар бар. Тазалаган абоненттер өздөрү кыйналып отушат. Бирок баардыгы температура бирдей барат. Абоненттерге бир отказандан алышат. Майлуу Суу шаарында 2023 жылдын январь айында катуу сууктан улам бир топ жылуулук түтүктөрү, ысык суу жана канализациянын түтүктөрү жарылып, шаар калкына олуттуу көйгөй жаралган. Абалды жөнгө салуу үчүн комиссия түзүлүп, жеринде дыкат иликтөөлөр жүргөн. Жетишпестиктер жөнгө салынып, 2023 жылы күз-кыш мезгилине даярдык иш-аракеттери жүргөн. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Майлуу Суу шаарынан.